жакын турат экен, экинчи полоса болуп, ошол жактан 500 гектар жер ошондо чыккан экен да, Чудинов. Ошонун ичинде биздин Жаңы Мезгил саясий партиясы кириптир. Мэрияга арызыңарды жазасыңар, жетиген конуштун арызыңарды жазасыңар, өткөрөбүз. Туурабы? Ошо партия түзүлгөндөн бери көп иштерди жасадык. Турмуш шарттары начар жашагандар балдарга жардам берип, аларга да бардык. Биздин жасаган иштерибиз көп, эми анын баардыгын айта бербейин. Алдыда дагы көп максаттарыбыз бар. Бул кызым отко да күйдү, чокко да түштү, сууга да чөмдү. Ошондой эмелер менен мына Алла Тааланын кудурети менен, Алла Тааланын жардамы менен кайра акталып чыгып атат. Келип бергениңиздерге, укканыңыздарга чоң рахмат. Ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Жаңы конуштан жолугушкандай бололу. Жаңы Мезгил саясий партиясынын тарыхына кайрылсак, бул партия Кыргызстандын ички жана тышкы мигранттарынын, үй куруучуларынын агрардык реформа борбору болуп эсептелет. Партия 2006-жылы коомдук ишмер Аскарбек Базаркулов тарабынан түптөлгөн. Максаты турак жайы жок карапайым калкты үй менен камсыз кылууну көздөйт. Кыргызстандын ички жана тышкы мигранттарынын, үй куруучуларынын агрардык реформа борбору Жаңы Мезгил саясий партиясы деп Аскарбек Базаркулов түзгөн да. Ошо партияга чейин булар эл журту деген ассоциация экен. Ошо эл журт ассоциациясы түзүлгөн экен. Анда аябай 38ге жакын коом, 2 кайрымдуулук фондусу ушундай болуп түзүлүшүп, ассоциация болуп, ошол учурда мигранттар аябай 7 дубандан агып келип атты да Бишкек шаарына. Ошол мигранттардын баардыгы келишип, ошол Базаркуловго келип топтолушуп, алардын эң эле максаты ошол шаардын ичинен жер алуу экен да. Партиянын негиздөөчүсү Аскарбек Базаркулов 2006-2007 жылдары президентке аткаруу бийлигине колдорунда жок инсандарга үй салып берүү максатында тынымсыз кайрылып, кат жазып отуруп, 2009 жылы өкмөттүн номер 295 токтому чыгып, жалпысынан 500 гектар жер бөлүнүп, анын ичинен 250 гектар Семете Интер фондуна, Бишкек шаарына 100 жана 150 гектар жери Жаңы Мезгил саясий партиясына деп бөлүнгөн. Сөз болуп жаткан жер Манас аба майданынын учуп конуу тилкесине катарлаш жайгашкан жери болгон. Бул айтылып жаткан жердин айланасында дагы далай көйгөйлөр орун алган. 2009 жылы 16 майда 295 токтом менен өкмөттүн токтому чыгат экен. Бакиев Чудинов кол коюп, Бакиевдин жарлыгы менен. Мында кандай болгон? Мында 250 гектар жер Семете Интер фондусуна, 100 гектар жер Бишкек шаарынын жанагы очередте турган адамдарга, кезекте турган адамдарга, анан 150 гектар жери Сокулуктун аймагындагы Жаңы Мезгил партиясына кирген адамдарга деп чыгат экен. 2009 жылы ушу күз кыш айларында биздин Аскар Базаркулович кайтыш болуп кетти. Бул 2009 жылы чыгып атат да. Бирок бир нерсе мени аябай түшөлдүрөт да. Бул киши аябай кыжалаат болуп жүрдү. Анткени ошол биздин партиянын арасында аябай экиге бөлүнүү, жер чыкпай калды деп жана бугуне багыш боюнча ушунчалык бир көп көйгөйлүү нерселер болуп кетти. Бул киши улам камалып, анан аягында ошол өзүнчө кыжалаат болуп, биз барсак дагы ошол кыжалаат болуп аткан көрсө, мен кийин архивдин данныйларын алып чыккандан кийин өзүм караштырып көрсөм, 39-сессияда Новопавловка айыл аймагынан негизи жер Сокулук районуна караштуу Новопавловка айыл аймагындагы жер экен. Ошол жакка карай турган. Анткени жанагы аэропорт Манастын жакын турат экен, экинчи полоса болуп, ошол жактан 500 гектар жер ошондо чыккан экен да, Чудинов. Ошонун ичинде биздин Жаңы Мезгил саясий партиясы кириптир. Анда мен жөн эле бир жүргөн катардагы бир идеологияны алып барган адам катары анча көңүлүмдү деле анча бөлбөптүрмүн. Буга эмне багыш болбой калды, болбойт турбайбы деп Базаркулов болсо жаза бериптир. Ошол жазган каттына мына момунча киши бар менде. Момунча кишилер турат. Булардын акчалары жок. Булар эч кандай өздөрүнө эптеп үй салганга, мына биз буга эмне багышты бүтүп салып коюп, ошол жактан эмне кыларыбызды билбейбиз деп жазып берип, анан кийин могу 39-сессияда Новопавловка айыл кеңешинде Сокулук районуна карашкан, Чүй областына карашкан. Каралыптыр да, бул жерден каралат дагы, мына токтомдо Жаңы Мезгилди жазбай коет экен.
Бул токтом ошол Базаркуловго берилген токтом да, мына китепче. Бул токтомдо Базаркуловго жок. 22 ноябрда профсоюз үйүндө жаңы мезгил саясий партиясынын кезектүү съезди болду. Анда бир катар орчундуу маселелер каралды. Башкысы партиянын төрагалыгы Айжан Казакбай кызынан кайрадан Рита Сулаймановага өттү. Жыйындын катышуучулары аны бир добуштан колдоп беришти. Артына бүтүрөт деп мен ишенем. Жыйында сөз сүйлөгөн Рита Сулайманова акыркы убакта орун алган жагымсыз окуялар тууралуу жана партиянын алдыдагы максаттарына кененирээк токтолду. Эбер ишаларга жардам берүү болчу. Биздин Аскарбек Базаркулов түзгөн основатель партиянын түзгөн адам. Өзү дыйка агроном болчу да. Анан ошо Ош жергесинде иштеп келиптир. Алайда иштептир, бардык жакта көп жерлерде иштеп. Анан ушу дыйкандарга аябай басым койчу эле да. Ошондуктан мен дагы ишимдин кайчылашы ушул адамдын дыйкандарга көбүрөөк басым койбогондугуман деп өзүмдүн кемчилигим деп ойлоп атам да. Анан азыр могу айыл чарба министрлиги менен иштешип, ошол жердеги көп нерселерди биз жазып атабыз да. Анан жана жогорудагы эжелер айтып кеткендерге мен кошулам. Анткени бизге чыныгы неме жактан, дыйкан, Кызыл дыйкан деген жактан Сары Булак деген айыл бар экен. Ошол жерде мурда Академия наука берилиптир да. Илимдер академиясына берилиптир. Серпантин бар экен, 167 гектар экен. Ошол жерге биз август айында барганбыз. Барганда ошону иштетилбей калыптыр. Союз тарагандан кийин баягы серпантин иштетилбей калыптыр. Машина менен чыгып бардык, жөн эле чыгат экенбиз. Ылдый жагына бир жаш жигит, ошо 40тардын тегерегинде ошол жигит Азамат индугун, тоогун, малдарын жайлап, ошону карап жүрүптүр да. Ошол жерде фисташкасы бар экен, миндали бар экен, алмас өсүп атат, карагаттар өсүп атат, жаңгактар өсүп атат. Анан ошол жерге мен чакырам бардыгыңарды, мисалы үчүн 167 гектар. Элестетип көрсөңөр, 1 гектардан иштетсеңер деле канча нерсе болот. Ошон үчүн дыйкандардын бизде бүгүн Абдрахман аке келбей калды, ден соолугуна грипп болуп атыптыр. Ошол кишинин немесинде катталып, ошол жакты бар иштетсек болот. Мына үчүн Кара Балтадан келген делегация силерге аябай жакшы да. Оңой да, жакыныраак. Ал жерге дагы башка тигели, баягы Сайыз учурунда тиккен да. Алмалар аябай чоңоюп кеткен. Баягы немелер бар экен, алмурттар бар экен. Мына фисташкалардын өсүп атканына мен аябай таң калдым да. Миндальдар өсүп атат. Бары ошол жерди карап биз. Анан Минсельхозго келип, мен аламын бул жерди. Мен өзүмдүн дыйкандарым бар. Агрардык борборбуз биз деп келдим. Анан Мырза эженин балдары ошол Сусамырда кай жерде айттыңыз эже? Бир жер бар экен да, ошо жакыныраак жер, жылуураак. Караколго. Ошол жерден 300 гектар жер алышып, ошол жерге арпа айдайбыз деп атышат. Мына арпаны алабыз деп атышат могу жерде. Жана пиво арпа жасаган жер бар турбайбы? Мына ошол жерлер. Дагы каякты билесиздер? Кай жакты билесиздер? Анан мени жанагы немеге алып барышты. Орто Токой суу сактагычында ары жактан рыбачыга кеткен жакта ошол жерде 3,5 гектар жер бар экен. Ошону урматтуу менин мүчөлөрүм 2 сотуктан кылып алып деле ошол жерге атамдын каттамасы, душ, туалет, дагы эмне бардыгын кошуп жасасак болчу да экен да. Ошого келип жазылыңыздар. Ал жерден бир 20дай немени да сурансак да болот да, жолдун жээги экен. Бул жагына болсо тиги поезд кетип баратат, бул жагы болсо жатат экен жөн эле. Ошону суранып туруп, ошо бөлүп алышыптыр ужечи. Бирок мага бир жакшы чиновник берди да. Ритайым ушуну иштетчи, ушуну адамдарыңа берчи деп турупчу. Ошол жерге вагон коюп, ошол жерге баягы жүргүнчүлөрдүн талабы неме экен да, душ болсо, же болбосо иче турган тамагыбыз болсо деп. Берки жагында бар экен, бурулуп нарынан келатып рыбачыга бурулган жерде эчтеке жок экен да. Анан этеги неме болуп кетет экен, жана Орто Токой суу сактагыч болуп калат экен, суу сактагыч уже соолуп, неме аябай жер помещение аябай көп да, жер аябай көп. Мага 3,5 деген менен мага где-то бир 10 гектардай сезилди да. Ошол жерге жазылсаңыздар болот, кел. Ритеже деп. Мен көрсөтүп келем. Бир күнү аренда 49. Неме бир күнү биз бир неме жалдап туруп эле барып ошол жерди көрсөтүшүбүз керек да. Иштете албаган, жөн эле кармап отура бергөндөн көрү, иштете алгандар бар да ошол жерде. Анан рыбачынын тегерегин айтып атышат. Токой деп
баягы категориясы токой дейт, бирок эчтеке жок да. Ал жерге дагы баягы алманы, анан кийин билесиздер да, рыбачыга көлгө кандай өсөт. Өрүктү өстүрсөк болот да. Ушунча көп жактар бар экен да. Ошолор менен эми дыйкандар биз менен иштешиңиздер, биякта балдар сиздер окуп атсаңыздар, ата энеңерге айткыла. Алар бизге мичи болуп өтөт. Ошентип эми партияны жандандыралы. Анткени убагында Аскарбек Базаркулов мына Кара Балтага барып, Баткенден келген дыйкандарга ушунчалык көп деген жерлерди берген да. Ошолордун баарын иштетишкен. Негизи баткендиктер аябай эмгекчил эл болот да. Негизи ош жактагы, түштүк жактагылар эмгекчил эл болот. Анан ошолор аябай сонун кылып көрктөндүрүшкөн да мына Кара Балтаны. Эгерде биз Кара Балтадан сурасак да берилет да, көп эмес да, 50 гектардай берилет. Анан ошол жерге Павлония деген бир неме бар экен. Ошону өстүрсө болот экен, анын бир кара урук болот экен, анын жана Абдрахман байке сурап атат. Мен селхоздо мага актын кереги жок, ал 1 градуста жаман болуп калат экен да, суук болуп калса. А жана кара урук болсо 30 градуска чейин чыдайт экен да. Ал 5-6 жылдан кийин кадимкидей баягы мебелдер жасалган неме жасаса болот экен, паркеттер жасаса болот экен. Ушундай бат өсөт экен да, 6 жылдын ичинде ушунчалык өсүп кетет экен. Ошондой бактар бар экен да. Ошондой бактарды өстүрө турган жерлерди таап берип атышат Минселхоздончу. Анан мен аябай сүйүнүп атам да, сенде дыйкандар бар экен Ритайым, ушуну өздөштүрчү деп атат да, дагы каякта өздөштүрө аласың деп. Анан ферула деген чөп бар экен. Бул жанагы тамыр болот экен. 3-4 жыл карайт экенсиң, жаш баладай кылып анычы. Баягы тамыр болот экен, тамырлап өсөт экен, аны тегерегин курук кылып коюп 1-2 жыл аябай карап коюш керек экен. Ошончолук деле суу керек эмес экен агачы. Анан баягы тамырын 5 жылдан кийин тамырын минтип тилгенде тамырынан кадимкидей аппакай болгон неме чыгат экен, сүт чыгат экен. Ошо сүттү кырып туруп, ал чайырдап коет экен. Пакистанга, Индияларга аябай жакшы баа экен да. 1 гектар жерден $400,000 ушундай түшөт экен. Мен вообще таң калдым. Аны ушунчалык 1 гектар жерге биз бул жерден бир 10 киши топтолуп туруп 4-5 жыл күтүп койсоң эмнеси бар экен анын. Анан жанагы кичинекей карлик болгон алмаларды өстүрсөк, дыйкандардыкын өнүктүрөлү. Бизде Алан Плюс деген коомдук объединениябыз бар. Анын дагы мынакей Гүлүмкан эже отурасызбы? Байтерекова башкарат. Еще да бизде неме бар жанагы. Ала Тоо багы күнөсканасы деген тепличный хозяйство неме кыла тургандар бар. Аяка да проект жазабыз, Кудайым буйрсачы. Теплицаны өстүрсөк болот. Бир эле ушул Кытайдын помидор менен огурцларын алып келип атышпайбы айым эле бизге. Анан көр биз өзүбүз дыйкандарды өнүктүрөлү да. Бир эле могу үйдү алдык болду деп эле бутту сунуп жатып калбай, бири-бирибизге жардам берели, Кыргызстанды өнүктүрөлү, айыл чарбасын өнүктүрөлү. Ошондуктан биз агрардык борборбуз. Жаңы мезгил агрардык борборбуз. Анан экинчи мен бир нерсени айтып коеюн деп атам. Бул жаңы мезгилге жер жок, партияга жер жок. Жаңы мезгилге деген жок, партияга жер берилбейт дегенден кийин биз өзүбүзчө жетиген конушун түзгөнбүз. Ал жетиген конушу деле ушундай аталат. Кыргызстандын ички жана тышкы мигранттарынын, уйгуруучуларынын агрардык реформа борбору кылып койгонбуз жаңы мезгил кылып туруп. Анан коомдук бирикме фонд деп туруп жетиген конушун түзгөнбүз. Айла жок болду да. Эмне кыларымды билбей калдым. Барсаң эле партия кандайча бул токтом чыгып калган, бирок токтом чыгып калган. Ошол учурдан да партияга бербеш керек болчу да. Токтом чыкты, токтом аткарылыш керек. Ошондуктан мэрияга жана мен бердим го заявленияларды. Ошолорду жазыңыздар. Жазыңыздар ошону. Биз ошону жетигендин атына да жазып туруп, анан ошол жетигендин атынан мэрияга өткөрөбүз. Мына жетиген конушунун тургундары деп туруп өткөрөбүз. Эч нерседен коркмой жок. Берден аркага кетпей жок. Жерибиз турат. Берсин жерибизди. Биз 4 сотуктан салабызбы, этажный кылып салабызбы, таунхаус кылып салабызбы, аны өзүбүз билебиз. Анткени ошол жерди биз, силердин атаңар, силердин апаңар. Мына кече айтып атат бирөө, мен апам өтүп кетти, Ритеже, мен эмне кылам? Кызына өтүп атат. Менин атам өтүп кетти, Ритеже, эмне кылам? Баласына өтүп атат. Ошондо аркада калган туяктар ошол жерди иштетели. Ал жерди мага мен атама берген жок, мага берген жок. Ошол учурда аябай кыйналып турган адамдарды Бакиев карап тургандан кийин Чудинов кол койгон. 12 министрлик кол койгон ошондо. Бир эле транспорт министри кол койбоптур. Анткени Манас аэропорту болуп калыптыр да. Аэропорт чоңоюп атат азыр. Ошон үчүн аэропорт айтып атат, келгиле, бергиле. Мына буларга бергиле, биздин жерден алгыла буларды деп атат. Дача сууну көчүрүп кеткиле деп атат. Мраморныйды көчүрүп кеткиле деп атат. Ошол жердеги немелерди, дачаларды көчүрүп кеткиле деп атат. Мына жаңы мезгил ошол жерде турат, биздикинде турат. Көчүрүп кеткиле деп атат. Ошолорго башка жактан бергиле деп атат. Ошондуктан бизге башка жактан берсин деп сураналы. Суранабыз. Анткени
баягы ыйлабаса эмне? Балага каякта эмчек? Ыйлабаса. Биз буну аягына чейин чыгышыбыз керек. Мына азыр деген аябай жакшы, молодец, азамат балдар иштеп атышат азыр. Ритеже мындай кылсак болот экен деп. Силер ойлоп атасыңар, силер эле кыйналып атасыңар деп. Аябай көп киши кыйналып атат. Кээ биринин үйү түртүрүлүп калды, жолго түшүп калган. Закон жок, бир жер саткыч келип сатып кеткен, болду, ал үйүнү салып алды, тигини келип түртүрүп атат. Жандай эмеспи? Мынакей, немеде полигон жакта канча үй түртүрүлдү? Көкжар жакта канча үй түртүрүлдү? Мына азыр дагы түртүлгөн немеде турат, анткени ген план түзүлүп калды, бүттү. Аны ген планды жол түшө турган жер ал жер. Аны түртүрүш керек, болбойт аны. Ал үйлөрдүн адамдары кайта эле келет бизге окшогондорго. Канча киши Ихсан деген жанагы этажныйды куруп берем, мен шундук кылам деп канчасын алдап кетишти долларлар менен. Алар келип атышат, Ритеже эмне кылалы, сизден бирдеке болобу бизге депчи. Ошондуктан бардыгын батыра албайбыз. Бизде канча жылдан бери жүргөн адамдар, бизде өзүбүздү батырып алалы, анан калгандарын көрөбүз. Туурабы? Политсовет. Ошондуктан мен бардыгыбызга ак жол каалаймын, бардыгыбыздын жүрөгүбүздүн тазалыгын каалаймын. Мунугу астыга койгон маселени бүтүрүшүбүз керек. Буга мен 20 жылдан бери башымды сайып койдум. Ушуну бүтүрөлү. Мэрияга арызыңарды жазасыңар, жетиген конуштун арызыңарды жазасыңар, өткөрөбүз. Туурабы? Туура. Кол чабалы. Эми ошондуктан бардыгы закон түрүндө болуш керек. Бүгүн мен суранат элем, ушул жетиген конушун, партияны дагы жетиген конушун дагы өзүм алып бара албаймын. Закон буга туура келбейт. Партияны мен өзүм жетиген конушун эле алып кетип аткам. Мен муну ойлонгондо жок болчумун партияны. Эми биздин багы көрөгөч эжелер бар, менен канча жашыл эжелер коюш, Ритага эле берели. Рита өзү алып кетсин, анан көрү сен жетигенди алып кет деп айжанды неме кылыптыр. Эгерде сиздердин сиздердин эмне деп коет, немеңиздер менен биз экөөбүз, Айжан экөөбүз меморандумга кол коелу. Жетигенди Айжанга берейин, партияны өзүм алайын. Партиядагы адамдардын бардыгын Айжанга өткөрөлү. Кандай дейсиздер? Меморандумга кол коелу ошентип. Ошондой болсо болобу? Анан жетиген конушунда биз коомдук конуштабыз деп туруп, мэрияга кат жазалы. Жанагы Айбек Жумшалиевке кат жазалы. Мына биз ушунча жылдан бери мына токтом аткарылыш керек деп жазалы. Уже бара берип, алар деле уже Ритежем аягында ушундай болгон экен дейт болуш керек. Бирок бардыгы азаматтар иштеп атышат. Мен азыркы бийликке ыраазымын. Көпчүлүк айтып атат, кыйналып атабыз. Бул кризис бир эле биздин Кыргызстанда болгон жок. Бул кризис дүйнө жүзүн каптады азырчы. Аябай кыйналып атабыз. Мына сен мынакей Атамбаевдин учурунда свет өчкөн жок эле, анан баламбастан эле антисек болбойт. Антисек болбойт. Мына эгерде биз бул кишинин жазагандарын көрбөсөк көзүбүздөн чыгат. Кандай деген жолдор салынып атат, кыйналып атабыз. Тыгын болуп атат. Эми жол бүтүш керек да, жана жер бирдекеси бүтүш керек да. Ошондуктан Садыр Нуркожоевичти колдойбузбу? Колдойбуз. Анан биз бул жерден баягы шайлоо болуп атпайбы азырчы? Анан мен карап атам да, бирөө дагы Ритеже бирөөнү шайлайлыбы деген кишини уккан жокмун. Анткени чын эле ушу шайлоого мага бут тосушту да. 1-сентябрда колума кишени салышты. Шайлоого баратпы деди да. Анан көрө азыр жоготолу деди да. Ошондуктан шайлоого барбай калдык. Анан кимге иштеп, кимге өзүңөр жүрөгүңөрдөн кимге иштейсиңер, өзүңөрдүн баягы неме, өзүңөрдүн эркиңер да. Мен могу кишини мону шайлайлы деп мен эч айта албаймын. Айтпайм дагы. Анан биз партия быйыл баралы дегенбиз, бара албай калдык. Может, президенттикке барам. Жаңы мезгил партиясынын ар бир облус боюнча өкүлдөрү кезеги менен трибунага чыгып сөз сүйлөштү. Съездин маани мазмунун жакшы түшүнөсүңөр. Кыска мөөнөттө мурунку мезгилде биздин партиядан ушундай бир көйгөйлүү окуя болуп кетти. Өзүңөр билесиңер, кыздын сонун макалы бар. Өзөктөн чыккан өрт жаман, өздөн чыккан жат жаман деген. Ошонун аянынан кээ бир жасала турган жумуштардын шарттары дагы кечеңдеп эметип калгандай болуп атат. Ал биринчиси. Экинчиси, бул ынтымак бар жерде ырыс бар дейт. Ошо калганыбыз ушу ынтымактуу болуп туруп, бир добуштан колдоп, бир жеңден кол чыгарып, бир жакадан баш чыгарып
иш алып бара турган болсок, анда баары тең өз убагында бүтө тургандай. Үчүнчү маселе, өзүңөр деле байкап атасыңар, жана комитеттердин анан жалпы бул партиянын баягы тобунда ар кандай кайрылуулар болот. Ошо кайрылууларга көпчүлүгүндө тилекке каршы көңүл салкын болуп, өз убагында аткарылбай, ошо бул дагы кечеңдегенге жол берип атат. Мен өтүнөт элем, ошо кайрылган кайрылыштарды өз убагында жасап, өзүндө бүтүрүп бере турган болсо, жетиштүү болот эле. Мисалы, акыркы мезгилдеки адамдардын тизмелери, андан тышкары алардын жанакы өздүк сандары, телефон номерлары деген немелери тилекке каршы ушу күнгө чейин толук бүтпөй, ошо да азыркы күнгө чейин тиешелүү деңгээлде өтүп кетелек. Ошо дагы мына ортодо 2 жуманын ортосунда убакыт өтүп кетти. Анан эртеңки күнү ошо сөздөрдүн баары тең эметет, ал эле, бул эле деген эмне үчүн андай болуп калды деп. Мен өтүнөт элем, ушу тезирээк ушу иштерди өз убагында тартиптүүрөөк болуп эмете турган болсок, бул иштер дагы ошо 2 жумага эртерээк бүтөт эле, мисалычы. Экинчи негизги борки мен дагы айтайын деген сөзүм, бул өзүңөр билесиңер, партиянын жетектеп, партияны түздөп, аны уюштуруп, ушу күнгө чейин анын башкарып, чын-чынына келгенде келген Рита Айымдын иши, анын кылган баягы аракеттери ушу күнгө чейин келатат. Чындап келсе, Кыргызстанда ушундай тажрыйбасы, жашы бар бирде партия жок. Болгону бор социал-демократиялык партия болушу мүмкүн, калган партиялардын баары тең эле күнүмдүк партиялар болуп келген. Бул партия болсо өзүңөр билесиңер, мына өзүңөр мүчөсүңөр, өзүңөр ошонун менен чогуу жашап, чогуу дем алып ушунгө жеттиңер. Кудай буйрса, ушу аякы баягы жыйынтыктоочу мезгил келип калды. Ошону чогуу биз күбө бололук, ошолордун жыйынтыгына дагы ээ бололук. Ошо баарыңарга мен кааларым, ошо ийгилик болсун, ынтымак болсун, анан баштаган жумуштун аягына жетелик. Мен Байболова Эркүнгүл, бул партияда партия түптөлгөндөн баштап 20 жылдан бери жүрөм. Азыр болсо ошо Бишкек шаарынын координаторумун. Партиянын түзүлгөнүнө көп жыл болду. Андан бери канча көп нерселер өтүп кетти. Эми жогорудагы айтылып атат. Мен кайра кайталабайын ал сөздөрдү. Ошо партия түзүлгөндөн бери көп иштерди жасадык. Мен азыр кыскача партия эмне иш жасаганын айтып өтөйүн. Эң биринчи Баткен коо алаңында баткендиктер тамак аш жетпей, кийим кече жетпей турган убакта биз жардам берип, Баткенге чейин барып, тамак аш алып барып, кийим кече алып барып жардам бергенбиз. Ошондой эле 20-жылы 5-октябрда төңкөрүштө биздин балдар, силерге окшогон жигиттер ак үйдө мэрияны коргоп, элдин тынчтыгын коргоп, ушул жерде күнү-түнү жүргөндө биз дагы четте турбастан ошолорго күнү-түнү ысык тамак ташып жардам берип жүрдүк. Андан кийин 1-июлда болсо полигондогу балдарга, турмуш шарттары начар жашагандар балдарга жардам берип, аларга да бардык. Биздин жасаган иштерибиз көп, эми анын баардыгын айта бербейин. Алдыда дагы көп максаттарыбыз бар. Биз кичи ишканаларды ачып, күнөс каналарды ачып, ошол жалгыз бой энелер, көп балалуу энелерди иш менен камсыз кылсакпы деген максатыбыз бар. Кудай буйрса, анын баары аткарылат. Мынакей азыр биз тизменин баардыгын, списоктун баардыгы мэрияга тапшырылды. Жерди күтүп атабыз. Эгерде биз жетиген конушу деп ат коюлган, уже статус берилген, неме
ошол конуш түптөлүп калса бизге жардамдар керек. Мынакей ошо Бишкек шаарыбызда 4 район бар. Ошо 4 райондо жашаган жаштар отурасыздар ошол жерде. Конуш түптөлгөндөн кийин көп проблемалар болот. Өзүңүздөр билесиздер. Ошого бизге жардам керек. Ошон үчүн биз менен байланышып, офиске келип, пикириңерди айтып турсаңар жакшы болмок. Андан кийин ошондой эле жанагы мүмкүнчүлүгү чектелген ата-энелерге, балдарга дагы жер участогун алып бергенге аракет кылып атабыз. Аларга дагы чоң жардам керек. Эгерде ошондой элим үчүн күйөм деген балдар болсо, жигиттер болсо, келиңиздер, офиске келип кеңешебиз. Аларга дагы чоң жардам керек да. Үй курулуп калса, ошон силерден жардам күтөбүз. Келип пикириңерди айтып, кандай кылыш керек, кандайдыр бир ошо жаштардын арасында уюмдарды уюштуруп, ошолорго жардам берсек, эмне үчүн болбосун? Болот да. Ошо элим жерим деп күйгөн жаштар болсо, келип азыртан эле келип биз менен байланышып, офиске келип, пикириңерди айтып, пландарды түзүп, иш кыла берсек болот. Кийин ошо начар жашаган үй бүлөлөргө жардам берип, азыр ошондой иштер көп болуп атпайбы? Көп эле жаштар үй куруп берип атышат, жалгызбай энелерге, начар жашаган үй бүлөлөргө жардам берип атышат. Эмне үчүн биз кылбашыбыз керек? Ошолорду биз дагы ушундай иштерди колго алып, биригип иштесек болот да. Мен силерди, особенно жаштарды силерди чакырып кетем. Эч кандай неме кылбастан офиске келиңиздер. Ар дайым офисте болобуз. Келип, пикириңерди айтып, мындай кылсак кандай болот, муну мындай кылалы деген силердин пикириңерге биз муктажбыз. Жаштардан көп идеялар чыгат да. Келгениңиздерге чоң рахмат. Айтайын дегеним, ушул жерде 7000 адам бар экенбиз да. 7000-дин ичинен мен билгенден баштап, мына кыскача айтайын, биринчиден баардыгына ынтымак каалайм. Эмне себептен айтып атам? Мен билгенден бери ушул айтканга оңой, укканга оңой, ыйлаганын көрдүк, боздоп жүргөнүн көрдүк, камалгандарын көрдүк. Ошол жерде туруп алып ичибиз туз куйгандай ачышат, кетебиз, эртеси 3 күндөн кийин кайра эле бай өзүбүздүн көрдүрлүк менен жүрөбүз да. Чынын айтканда, бул кызым отко да күйдү, чокко да түштү, сууга да чөмдү. Ошондой эмелер менен мына Алла Тааланын кудурети менен, Алла Тааланын жардамы менен кайра акталып чыгып атат. Эми ошондой болуп турса деле ушул группада эле жүрүп, ушул группада эле жүгүрүп жүргөн Усупбекова Токтакан деген айым бөлүп жарып бир топ адамдарды өзүнө ачып, жаңы мезгил партиясы жер биздики деген эме менен жакында эле эч канча өткөн жок, кайра сотко жүгүрүп жүрүшөт да. Аны көргөндө да ызаланып, мындай ичиң күйөт да. Эми бергенибиз чындыгында өткөндө бир сөз айтсам 12500 менен багы жазылдык. Анан кийин мен айтып койдум, айланайын Кудай, ушуну менен жазылдык, эмнече ушунчалык кызычуу десек, бирөө айтат да, эмне сага сенин акчаң көппү? Ошол деле акча деп, туура акча. Себеби мен айтайын деген башка сетевой маркетинг дегендерге миллиондоп салып, сонун үйлөрдү алдырып, кош үйлөрдөн ажырап жүргендер дагы эле Кудай өмүр бергенде жашап эле жакшынакай тондорду кийип эле тойлорго эле барып эле жүрөбүз да. Айтайын дегеним алтындарым, ушул ар бир адамдын сүйлөгөн сөзүнө маани берип, бу жерде баарыбыз биринчиден муну сыйлап, экинчиден ишенибиз бар үчүн келип отурабыз. Мындай куру жалакай сөздөрдү акчаңарды алгыла, ал деген жеп атат, ичип атат дегендерге чынын айтайын, ишенбегиле. Бул жерде чоң үмүт бар. Мына гектар жерлерди биз укчу эмеспиз, билчү эмеспиз. Тез бар турган үчүн көп нерсени угуп, канча жолу токтом чыгарып берди, канча жолу токтомдор чыгарып берди. Ошондо дагы жаркылдап өңүн көрсөңөр айтат да, ой сопсонун кайсы кайгыз бар деп. Эч кимге бул күндөрдү салбасын. Ошо күндөн бери кызым мына 20 жыл өтүп кетип атат. Рахмат эле айтам. Чынын айтканда таазим кылам, мындай өзүмүн менен бирге жүрген адамдар. Кудай кааласа ушул нерсе иш жүзүнө ашат. Мына баардыгына ушул коллективде күнү түнү жүгүрүп, ал жерде айлык төлөгөн эч ким жок. Кээде ачка кетишет.
да чынын айткандачы айланы эле көгөрүп отуруп мына сенин эл алдында жүзүң өтө жарык болот, мен буга ишенем. Ошондо чыныгы баягы асмандагы жылдыздай рахматтарды жаадырып алкыштарды айтабыз. Ошондо алкыштар менен көкөлө учасың будаңа, урпактарыңа, тамырларыңа чейин рахмат. Ушуну айтып кетейин деген мен ушу жамааттын атынан. Келгиле ушу тез кабар алып мынага айткан нерсени эч канча деле кетпейт экен. Муну жазып, ошону айтканын аткарып, аткарып койсок, Кудай кааласа баарыбыз ошо жеңишке жетебиз. Башка жерлерде бирөөлөр айтпаса айтпагылачы. Өзүң эме кылсаң мени ага үндебегилечи. Мен бармынбы, мени жөн койгула деген эле жоопту айтып койгула. Өмүрүн тилейлик баарыбыз ушуга жетишелиге. Жетеликпи? Үйлөргө жетеликпи? Рахмат. Тутканыңар үчүн чоң рахмат. Жалал Абад областынын элинин атынан ушул эмне демекпиз эми? Биз демекпиз, биз ар дайым эл үчүн, жер үчүн ар дайым дайын турабыз. Бул партия өзү негизи 2003 жылдан бери 23 жыл болду уюшулганда. Ошол бойдон жакшынакай болуп келе жатабыз. Бардык мыйзамдарды сыйлап, мыйзамды күтүп келе жатабыз. Биз ар дайым ушу лидерибиз менен биз Рита Сулайманова менен. Ана мыйзамды сыйлайлы. Ошол анан ушул бир эле ушу биздин программада, партиянын программасында бир эле строительство жагы эмес, түрдүү бизде программалар бар. Бизде эми азыр Кудай буйруса ушу сельхоз хозяйство жагынан дагы, айыл чарба жагынан ушул жанагы азыр мамлекетте тикенек басып тиги мусор төгүлүп жаткан айыл чарба жерлери бар, камыш басып. Ошо илгеркидей эле союз убагында ошолорду мамлекеттен сурап, дыйканчылык менен иштеп, ошол жерден бирдемелерди өндүрүп, жана кызылча эгип, буудай эгип, арпа эгип дегендей, ошондой бир кандайдыр бир дыйканчылык менен иштеп, ушу Кыргызстандын ошо өндүрсөк болуп, өзүбүз дагы продукцияны өзүбүз камсыздандырсак болот да, мисалы үчүн. Ошону дагы ошо Кудай буйруса жакында көтөрөбүз. Ошол ана мына Баткен когалаңында ар дайым ушундай бир кандайдыр бир Кыргызстанда элине бир караңгы кандайдыр бир түйшүк түшсө, ар дайым биз бир жакадан баш чыгарып, бир жеңден кол чыгарып, ар дайым ушу жаңы мезгил партиясынын мына мүчөлөрү баарыбыз ушу чогуу ар дайым дайын турабыз. Ошол рахмат сиздерге, келип бергениңиздерге, катышып бергениңизге онлайн делегаттын катышуучуларына колдон алып ушундай жардамыңарды аябай келе жатасыңар. Биринчиден баягыдан бери айтылып аткан сөздөрдү мен кайталабайын. Бизде мына азыр Садыр Жапаров келгенден бери өзүнүн немеси менен жазылган ушул проектте үлүш жерлери деп мына азыр жерлерде үлүш берилип атат. Мына Кара-Балтадан берилип атат, эмеден Кеминден берилип атат, Көлдөн берилип атат. Кимиңер дыйканчылык үлүш немелер жасайбыз десеңер, иштейбиз десеңер, келгиле дагы жазылып ошо үлүш жерлерге кайрылгыла. Мисалы үчүн мен өзүм Сусамырдан 15 эмеге дыйканчыларга 300 гектар жер алып бердим. Уже иштетебиз жасында. Аякта арпа, буудайдан башка эчтеке өтпөйт экен. Ошол үчүн трактор бар, комбайны барларга алып бердик. Анан эми дагы керек дей турган болсо, эмете турган болсо, мына көл жака кетип аткан жолдо өзүңөрдүн ишиңерди кылабыз деп коммерция жасайсыңарбы, же эмне кыласыңар, ыстоо кыласыңарбы, ошол жерге дагы алабыз дегениңер келип жазсаңар болот. 3,5 мың гектар жер болуп атат, алсаңар. Анан эми бул баягыдан бери силердин списогуңардын баары мээрге өттү, баары бүттү, баары жакшы. Кудай буйруса чогуу чаран жетиген конушу деп мындан 2 жыл мурун статус алганбыз. Ошол статустун негизинде ошол конушту конуштай кылып, жетиген микрорайон кылып, ошолордун баарын колдон буттан алып жардам бере турган силерсиңер. Силер ошого нары карабай, ушак сөздөргө кирбей, мына бул жерде чогуу эле жүргөн биздин Токон деген бизге окшогон эле кемпир, мына
өзүн самозванец деп койду. Өзү жаңы мезгилде которуп алып, өзү WhatsApp'тан көрүп атасыңар, өздөрү чыгып атат. А бул эми азыр аяк эмне болот алардын? Биз 20 жылдан бери жүрсөк, а булар эмнеге талашты? Бөлөк деле ат менен коюп алса болот эле да. Ошол бизде жер, мүлк бар үчүн ошон үчүн талашып атат да. Бүтүргөнүн Рита Сулайманова бүтүрсүн, биз тартып алабыз деп койнубузга кирип, кухнябызга кирип, эмне болот, каяктан кандай чыгат деп жүрүп, мына чыгат деп атканда, ушинтип тоскоолдуктарды берип атат. Ошолорду жакшылап угуп, көрүп, өзүңөрдүн эмеңер, аң сезимиңер менен баалагыла. Ошон үчүн биз собрание кылып атабыз. Силердин келгениңерге чоң рахмат. Ишиңер ийгиликтүү болсун, ар бириңер ой максатыңар, тилегеңерге жеткиле. Ушундай жакшы эме менен, жакшы темп менен үйгө да жетишкиле, жерге да жетишкиле, үлүшкө да жетишкиле, каалагандарга келип жазылсаңар болот баарыңарга. Чоң рахмат ушу келип бергениңиздерге. Жана биздин эми кошумча айтып турганым жанагы жер боюнча. Жерде агрардык реформа болгондон кийин каяктан мүмкүнчүлүгү болсо эмне иштетем десе, ошол айыл чарба министрлигинен ошо жанагы иштетилбей жаткан жерлер берилип атат. Ошолордон мүмкүн болушунча кийин каяктан эмне жумуш, эмне айдайм деп мүмкүнчүлүгүңөр болсо, ошолорго жазылыңыздар. Кайрылсаңыздар болот. Бизде ошолор боюнча иш алып барган адамдар бар. Ошолорго кайрылып туруп, заявление жазып, эмне иштете аласыңар? Будай айдайсыңар, алма бак тигесиңерби, же башка дан өсүмдүктөрүн өткөрөсүңөрбү, же клубника карагат айдайсыңарбы, же малина айдайсыңарбы? Ошолор боюнча өзүңөр кеңешип туруп, анан канча жер аласыңар, каяктан аласыңар, ошону өзүңөр талдап анан бизге кайрылсаңыздар болот. Бизде бул Чүйдө бар, Кара-Балтада. Андан сырткары Суусамырда бар. Жана мырза айткандай 300 гектар жана буудай арпа себип турган. Бирок аякта буудай чыкпайт, арпа себилет. Андан сырткары 3,5 гектар жер бар. Мына Орто Токой суу сактагычынын жанында. Ошол жерден бизнес боюнча ким бизнес ачып, ошол жерге гостиница же столовый ачып, ким мончо ачам десе, ошол жактардан алсаңыздар болот. Андан сырткары мына көлдү көзсө кетип бараткан жолдун жээктеринде бар. Ошол жактардан дагы алсаңыздар болот. Андан дагы ийгиликтенип мына бош жаткан жерлердин баарын ар бир 7 областтан караштырып атабыз. Ошол жерлердин чыкса, ошол жактардан дагы алсаңыздар болот. Анан дагы жанакындай жер там боюнча болгондо, эгерде күйөөсүнүн намында тамы болсо, аялына берилбейт. Ушуну азыртадан тактап койгула. Биз мэрияга тизме кетирдик. Эгер ошол жактан күйөөсүнүн тамы чыгып калса, анда Айша жолдошу ала албай калат. Ошон үчүн ошону тактап койгула. Сиздердин только суранарым ошол. Ошол келип бергениңиздерге, укканыңыздарга чоң рахмат. Ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Жаңы конуштан жолугушкандай бололу. Жыйындын жүрүшүндө Рита Сулайманова өлкө башчысы Садыр Жапаровго кайрылуу жасады. Мен ушул жерден биздин башкы ажообуз болгон президентибиз Садыр Нуркожоевичке кайрылып кетемин. Ошондой эле ушул биздин Кыргызстандагы болуп аткан 30 жылдагы болуп аткан беспредел деп коебузбу, законсуз, мыйзамсыз жүрүп аткан иштерге боюнча Канчоек Кыдыршаевичке да кайрылып кетемин. Анткени ушул убакка чейин мен эч кимге кайрылган эмесмин. Бүгүнкү биздин кайрылуубуз ошол Айбек Жунушалиевке да болот. Анткени биздин азыркы турган жерибиз аэропорт манасында турат. Ошол аэропорт манаста турган жерибизди шаардын ичине которуп 24-жылы февралдын 22-синде уже президентский аппараттан 70-91 деген токтом менен ушул жаңы мезгил саясий партиясына 24-эле жылы бергиле деген президенттин указы келген. Бирок ошого чейин шаарга барсак, биздин ген план бүтпөй атат, биздин ген планыбыз тиякта болуп атат, биякта болуп атат деп ушул ген планга шылтап келишти. Бирок азыр ген план аяктап калганына байланыштуу биз ушундай шашылыш түрдө съезд өткөргөнгө туура келди.
бардык жерде өкмөттүн токтому аткарылыш керек. Өкмөттүн токтому аткарылбаса биздеги Кыргызстандагы законсуз, Кыргызстандагы бийлик эч кандай баягы бийлик алы жетпеген ар кандай хаостор болуп кетиши ыктымал. Мен өзүм аркамдагы 33 000 кишиге жооп бере албаймын. Анткени бул коркутуу эмес, анткени деген биз бүгүн бардыгыбыз тең ошол арыз менен Айбек Жунушалиевичке кайрылабыз. Бизге берилген өзүбүздүн жерибиз турат. Ал жерге биз барып басып алган жокпуз. Ал жерге барып биздин адамдар бирөөсү дагы барып таштарды төгүп, фундаменттерди куюшкан жок. Биздин жер ошол бойдон турат. Менин айта турган сөзүм, Айбек Жунушалиевич буну карап текшерип, бизге башка жактан которуп берсин деп аэропорт Манаста айткан, аэродромдо айткан, Чүй областында айткан. Ошол токтомду аткарыш керек. Биздин бир гана талабыбыз ошол. Меморандумга да бүгүн кол коебуз. Бизге катышып аткан адамдардын бардыгы меморандумга бүгүн кол коюшат. Ошол меморандумда биз көрсөтөбүз. Биз ошо урматтуу ажообуз бизге келип, биздин суроо талабыбыз ошол. Бизге берилген эле өзүбүздүн 150 гектарыбызды берип койсун. Биз аны 4 соттук кылабызбы, этажный кылып салып алабызбы, ал биздин өзүбүздүн ишибиз болот. Анткени күткөнчүлүк бизде бардыр. 20 жыл болуп кетти. Биз ушу 20 жылдан бери законду күтүп келип атабыз. Ошо закон качан иштейт экен, биз качан ошол өзүбүздүн жерибизди алабыз деп. Анткени биздин жерибиз турат. Бардык жерден международный сотко барсам дагы утуп чыгарыма менин көзүм жетет. Анткени бул жерде менде колумда тастыктаган архивный материал турат. Ушул архивный материалды 18-жылы мен үстүмөн иш козгогондо дагы ушу архивный материал менен мени мынакей сот чыгарган, мынакей. Эч кандай күнөөсү жок деп чыгарган. Азыр дагы менин араман өздөрүнчө партияга өзүнчө негиз кылып, өзүнчө партиянын лидерин шайлап алган, Усупбекова Токтокан деген лидерди шайлап алган, биздин арабызда да көп топтор жүрүп атат. Ошондуктан мен сиздерден суранамын, бүгүнкү меморандумга дагы ошону кошуп кетемин. Ошого окшогон адамдарды партиядан чыгарабыз бүгүн. Бүгүнкү биздин экстренный чогулуп атканыбыз ошол болду. Еще ошол адамдар мынакей бул айым 12 000 сомдон взнос алды деп туруп, эч кандай баягы негизсиз колума кишенди салдырып, бүт Кыргызстан боюнча мени шерменде кылып атышат. Ошондуктан бул биздин Кыргызстанда мыйзам иштеш керек. Мыйзам иштегенде гана бизде эч кандай хаостор, эч кандай эчтекелер болбойт.